Бүгін 15 декабрда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда экинчи элдик курултай башталды. Ага өлкөнүн бардык облустарынан жана аймактарынан 700дөй делегат катышууда. Мамлекет башчысы чогулган делегаттардын астында сөз сүйлөп, биринчи элдик курултайда кабыл алынган чечимдердин аткарылышы боюнча маалымат берди. Элдик курултайдын урматтуу катышуучулары, биринчи элдик курултайдын жыйынтыгында кабыл алынган чечимдердин аткарылышы боюнча жүргүзүлгөн иштерге бир азыраак токтоло кетейин. Элдик курултайдын резолюциясы менен 3182 пункттан турган иш-чаралардын планы иштелип чыккан. Анын ичинен 68 сот, укук коргоо органдарына караштуу маселелер, 1548 социалдык экономикалык маселелер, 313 жер менен байланыштуу маселелер, 1253 суу сактагыч, ишканалар сыяктуу чарбалык иштерге байланышкан ар түрдүү маселелер болчу. Бул 3182 иштин 358 аткарылды, 2200 аткарылууда турат, 523 өз убагында аткарылган эмес. Аткарууда турган пункттар аягына чейин жеткирилет жана толугу менен ишке ашырылат. Бир катар маселелерди аткарууга убакыт талап кылынууда, ошондуктан алар боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатат. Ал эми аткарыла элек иштер боюнча тиешелүү жетекчилер менен иш алып барылууда. Саясат талдоочу Табылда Акеров курултай бийликти көзөмөлдөгөн орган болушу керектигин айтып, төмөндөгүлөргө токтолду. Негизи курултайдын баягы пайда болушу бул туура эле, себептен эл көпчүлүк массадагы бийликке мындай башкарууга катышкысы келет да. Ошондуктан ушул курултай деген идея чыгып, анан дайыма 30 жылдан бери айтылып келип, эми жакындан бери мыйзамдашып, мына бүгүн биринчи мыйзамдуу курултай чакырылып атат да. Албетте, бирок бул курултай мындай бийликти контролго алган орган болуш керек да. А эгерде келип туруп биз былтыркыдай болуп шоу кылып, бир ар кандай тамаша бирдемелерди айтып тарап кетсек, андан эч нерсе пайда чыкпайт, коомго да, мамлекетке да. Ошондуктан бардыгын тең жана мыйзамдуу түрдө кандай кемчиликтер кетип атат, ачык айтып, ошолорду оңдогонго мындай механизмдерин иштеп чыгып аракеттенсе, менче аябагандай жакшы эле институт болот. Белгилей кетсек, курултайдын жыйынтыгы боюнча экинчи элдик курултайдын резолюциясы кабыл алынат. Бишкектин 1-Май районундагы диний мекемелерди рейдтик текшерүүдөн кийин 2 мечит жана 1 чиркөө жабылды. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Текшерүүнү шаардык ички иштер башкармалыгы, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкармалыгы жана бир катар мамлекеттик мекемелер, казиаттын өкүлдөрү жүргүзгөн. Мындай рейдтерде диний мекемелердин документтери жана жалпы санитардык абалы текшерилет. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл башкармалыгы 8 көрсөтмө жана 7 протокол түзгөн. Ал эми райондук милиция 4 объектиге айып салган. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында жана Ош шаарында ондогон мечит, медресенин ишмердигинде кемчиликтер аныкталып, убактылуу жабылгандыгын кабарлаган. Айрымдарында өрт өчүрүүчү жабдуулары жок экендиги, коопсуздук эрежелери сакталбагандыгы айтылган. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары 15 декабрда берген маалыматына ылайык Казакстандын аймагында кар күрткүгө кабылып, жол жүрө албай калган 16 кыргыз жараны Отар айылынан Кордойду көздөй жөнөтүлдү. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, алар андан ары Бишкекке өтүп келишет. Окуя болгон жерде полковник Рыспек Жолдошбаев жетектеген кыргыз куткаруучулары кечиктирилгис куткаруу иш-чараларын улантышууда. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Казакстандын Алматы-Ташкент автожолундагы кар күрткүсүнөн улам жолтыгында калган кыргызстандыктарга куткаруучуларды жөнөттү. Министрликтин маалыматына ылайык, Алга айылы менен Кордой айылынын ортосунда 100-150дөн ашык машина жүргүнчүлөрү менен Кыргызстанга өтө албай калган. Ал аймакка Казакстандын өзгөчө кырдаалдар департаментинен 99 куткаруучу жана 37 оор техника тартылган. Казакстандын бир катар аймактарындагы, анын ичинде Жамбыл облусундагы соңку 3-4 күндөн бери күн кескин сууктап, айылдарда, жолдордо жана темир жолдордо чоң көйгөйлөрдү жаратты. Бороон чапкындан улам жолдорго кар күрткүсү толуп, ондогон
ондогон адамдар тыгында калып калышкан. Жамбыл облусунун акимчилиги соңку 2 күндүн ичинде жолдо тыгында калган 5000ден ашык адам куткарылгандыгын билдирген. Түп райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары жана анын 2 кызматкери акча талап кылгандыгы үчүн кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалымат кылайык, алар Түп районунун ички иштер башкармалыгынын башчысынын ыкчам иштер боюнча орун басары, кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкери жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкери болушкан. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын бул кызматкерлери атайы даярдалган кыздар аркылуу зордуктоо аракетин кылуу фактысы боюнча жасалма арыздарды каттоого алып, андан кийин жоопкерчиликке тартабыз деп коркутуу менен Түп районунун тургундарынан 100 000 сом өлчөмүндө акча талап кылышкан. Белгилей кетсе, көрсөтүлгөн сумманын 20 000 сому Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратында кыздарга берилип, калган 80 000 сому эртеси күнү алуу пландалган. Калган сумманы ала албай калып, милиция кызматкерлери Түп районунун тургундарына кысым көрсөтүү максатында зордуктоо аракети боюнча атайлап жалган арыз катташкан. Жабырлануучулардын жазуу түрүндөгү арызынын негизинде 12 декабрда УКМК тарабынан Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кармалган. Каракол шаардык сотунун чечими менен 2023 жылдын 15 декабрында кармалгандар тергөө аяктаганга чейин номер 23 тергөө абагына киргизилди.